Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналым көрүүчүлөрү. Каналыма кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Даамдуу тамактар каналында бүгүн бир аз өзгөчө видео болмокчу. Өзүбүздүн жайкы эс алуу күндөрүбүздөн бир аз үзүндү кылып, сиздер менен бөлүшүп турууну чечтик. Демесе, кичинекей саякатыбыз башынан болсун. Биздин жолго чыккан кезибиз биз үчүн көнүмүш адат болуп калды десем болот. Баарыбызга белгилүү апамдын каттамасы, апамдын чайы деген сыяктуу ашканалар абдан көбөйүп кетти. Ошолордун биринде түшкү чайыбызды ичип олтурган кезибиз. Ысык каттама менен накта даамдуу каймак жана сүт чай өзүнчө эле бир керемет. Демесе, курсакты тойгузуп алып, сапарыбызды улайбыз. Видеодон алыстабай биз менен чогуу бирге болуңуздар. Эң алгач эле биз Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан Барскон айылына бара жатабыз. Барскон жергесинде Кыргызстанга белгилүү аябагандай кооз кереметтүү шаркыратмалар бар. Дал ошол шаркыратмаларга биз менен чогуу күбө болуңуздар. Ал эми бул Боом капчыгайындагы кереметтүү тоолорубузду дагы көрсөтүп койбосом болбойт. Канча өтсөм дагы аябай суктануу менен карап өтөм. Бул тоолордун арасында дагы кереметтүү каньондор бар деп уктук. Бул жака дагы бир күнү сөзсүз түрдө келебиз деген ниетибиз бар. Демесе, сапарыбыз байсалдуу болсун дейли. Достор, биз азыр болжогон жерибизге жетейин деп эле калдык. Барскон айылынан чыкканда түштүк тарапты көздөй машина менен шаркыратмага чейин 15-20 мүнөттө эле жетет экенбиз. Ал эми биз айылдан чыкканда эле дал ушул шаркырап аккан суунун жанына токтоп калдык. Менимче биз бара турган шаркыратманын суусу дагы дал ушул сууга куят. Жана ошол мезгилде суунун жаңы кирип турган мезгили болуп, аябай буркан шаркан болуп агып, суунун жанында турсаң, өзүңчө эле сонун укмуш эс аласың. Жана айылдан чыкканда эле ушундай кереметтүү кооз жерди көрүп, албетте суктанбай коюуга болбойт. Сапарыбызды улап Капчыгай жөнүндө айта турган болсок, узундугу болжол менен 30 километрдей. Капчыгайдын эки боорунда болсо мына ушундай эбегейсиз чоң бийик карагайлар өскөн. Ал эми 2800 метр бийиктиктен баштап арча токойлор башталат. Ошондой эле туристтер жана эс алуучулар үчүн мына ушундай тамактануучу, эс алуучу жайлар дагы бар экен. Ал эми биз болсо өзүбүздүн сапарыбызды мындан ары жөө уламакчыбыз. Бул кичинекей шаркыратма болжол менен 24 метрдей болот. Брызги шампанского деген ат менен абдан белгилүү. Ошондой эле бездонная чаша деп да атап жүрүшөт. Өтө алыс жайгашкан эмес, 15-20 мүнөттө жетсе болот. Аябагандай кооз албетте, бирок биз жакын барган жокпуз. Анткени биздин максатыбыз тоонун башындагы 3-чоң шаркыратма болчу.
барстын көз жашы деп аталат. Анын узундугу болсо менен 100 метрге чейин жетет экен. Андыктан дал ушул шаркыратмага чейин дагы бул жол менен 2 километрдей бийиктикке жол жүрөбүз. 1-1,5 саатта жетебиз буюрса. Дал ошол барстын көз жашы деп аталган шаркыратмага жакын барганга күчүбүз дагы, сабырыбыз дагы жетти буюрса. Бизди бир таман тар тик жолдору эң жакын чекитке алып келди. Жанында болуп туруп, биз анын улуулугун, сулуулугун, күчүн толук сезип, башкача бир уникалдуу сезимдерге ээ болдук. Албетте ошого татыктуу болду. Мына ушундай керемет таң калыштуу көрүнүш Тескей ала тоо мөңгүлөрүнүн астынан агып өткөн Барскон дарыясынын суулары бийик аскадан кулап, суу алгач кичинекей чуңкурчага түшөт. Аны өзү жүздөгөн, балким миңдеген жылдар бою казган. Андан ашып, шаркырап, мына ушундай укмуштуудай көрүнүш пайда болгон. Çıkan çıktı beni, düş gerektir. Карачма. Достор, ушуну менен бүгүнкү биздин кичинекей саякатыбыз соңуна чыкты. Эгер жакса сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, бизге билдирип коюуну унутпаңыздар. Биз үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле каналыма жазыла элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот буюрса. Жана ар бириңиздер ушундай кереметтүү жерлерди өз көзүңүздөр менен келип көрүп кетүүгө Аллахым насип этсин.
көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.